Ассаламу алейкум туугандар. Талас областы Манас району тургундары. Манас району Покровкада там саттыкка чыгып атат. Бул жерде 2 участок, ошондо 35 сотик, бирөөзү 30 сотик туугандар. Бул жердин мекен жайы бул Садовой, Покровканын эң жана конечный деп коет экен, Садовойдун конечный көчөнүн. Болото деп коет бул жактычы. Азыр сиздерге ошо тамды көрсөтүп берем. Мурда бир тартып кеткен бул жердичи, 4 жыл мурун тартып кеткен. Ал кезде фундамент эле бар болчу бул жердечи. Азыркы учурда сонун кылып чоң там салып коюптур. Азыр ошону барып чогуу көрөбүз туугандар. Мына бул жер Жоломон акен үйү, билесиздер. Мына бул жак болсо канал, таластын суусу агат. Негизи бул жерге келсеңиздер, бул жердин баары да сиздердики болот. Кенен да. Кандай сонун жер. Тал терек бул жак, природа өзүнчө эле. Азыр ичине кирип дагы көрсөтөбүз сиздерге. Бул жер кире турган хоту. Суу кенен бул жакта, суу эч кандай жайгышы болуп турат экен постоянно. Анан баарын ушундай кылып сетка менен тороп койгон. Мурда мындай эмес болчу, тороп коюптур. 4 жыл мурда ушу эсиңиздерде болсо керек, бул жерде тартканым. Бул жер мына экинчи участок. Бул жерде 2 документ, 2 башка. Анан нар жактагы участокко салынган там. Ошол жакка барабыз биз. Бирок мына 2 участок чогуу сатылат туугандар. Ушул 65 сотик болот общий. Тегерегин көрүп атабыз, тал теректерин полный. Ошол мына там салам десеңиздер, бул жерде аябай кенен тамда саластар, сарай салганга да негизи мал баккандарга ушул жакшы да бул жерчи. Ошого ылайыктуу да мал баккандарга келсеңиздер. Мына ушул жерден бөлүнүп турат экен, биринчи участок. Анан бул жакта экинчи участок. Бул жакка там салынып калды. Мына экинчи участогуна келдик. Бул жерде теректер көрүп атабыз. Ошол теректерди бүткөн жерге чейин да. Азыр ал жака басып бара албайбыз, но чөп немелерден аралап жүрө албайбыз туугандар. Анан мына көрүп тургандай сонун чоң там салынып калган. Бул жер мурда мен тартып кеткенде фундаменти бар болчу. Дайыр фундамент. Буюрса мына ушул жерге там салынып калыптыр. Өтө 16га 12 размери. Өздөрү үчүн салган, өтө сонун кылып. Крышаны көрүп атабыз, матовой, толщинасы 4. Бүт суу агызгыч бардыгын да жасап койгон. Бул жер айнектерин көрүп атабыз, кымбат айнектер салынып калган. Эшиктер дагы. Топ газды өзүнчө бул жакта. Анан жанында ушундай там бар болчу. Эми бун кийин өзүңүздөр ким алса да бузуп алсаңыздар болот. Бүгүн буспай эле койсоңуздар эле болот экен. Бул жер салгын экен, парой бар экен. Азыр тегерегин баары менен тааныштык. Азыр үйдүн ичине кирип дагы кыдырып көрсөтүп беребиз. Мынакей топкага өзүнчө чыга турган бул эшик. Бул жакта суу бар, мына таза суу. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушундай мына калыңдыгы 40 бул жакта. Ошо жана лай кирпич менен салынган да бул там. Бул топка жана көрсөткөн кенен кылган экен. Анан ошо крышага бул жактан чыгып кетет экенбиз туугандар. Лай заливка куюлган потолокко калың болуп. Бүт мына жыгачтардын бардыгы жакшы кагылыптыр. Балкалардын бардыгы бул жерде жакын экен. Өздөрү үчүн ошо аябай кылып, анан ошо лайдан заливка кылган экен да. Анан ошо жыгачтын бардыгы терек эмес, ошо сосна экен жыгачтар. Бул жерде бөлүп өзүнчө ошо кладовкага ылайыктаган экен да. Бул жер не болуп, холбу же хол, кенен хол экен да, чоң. Кухня жагы азыр өзүнчө айланып барабыз. Айнектери жакшы айнектер экен бул жерде. Кымбат жакшы айнектер. Ташинасы канча дедиң? Пятикамерный деп салдырган. Фиксаторлор менен ручкалар. Пятикамерный деп салынган чоң айнектер экен. Күн көйбөт да, сонун үй жаркырап турат. Бул жерде погреб бар экен, көрүп тургандай. Анан спальня болсо керек, да? Детский. Детский, бирөө спальня деген. Бул жерде да ошол спальня экен. Дагы спальня бул да. Эки детский, бирөө мындай чоңдордук, Бул да спальня, анан бул жагы зал бул. Же кухняга. Кухня кылам да. Кухняга. Расчет ушундай кылып салган.
бүт ошо лайы шыбак менен шыбалып калган экен. Дуалды көрүп атканда аябай түз экен бул жердечи. Түздөп шыбаган экен, же үрөөн неме кылган ошондо? Атайын жана Правиламен шуаган. правиламен, Бул жер кухня туугандар. Кийинки жагы. Бул душевойго ылайыкталган жер экен. Көрүп тургандай. Кичинекей айнеги бар. Анан ошо бөлүп каалаганыңыздардай кылсаңыздар болот экен туугандар. Бул жанагы топка. Болду эми бул жак ошо киргизе турган ток калыптыр. Кыламдай. Анан калган өзүңүздөр каалагандай бүтүрүп аласыздар. Границасы кандай? Границада ошо талдар. Талдар да. Но талдарбы? Уну арык. Талдар бери карайт. Оны жерде арып турат, ошол жерге чейин экен. Негиз бул жер өзү неме экен? Талгада кенен экен да, токой. Акация. Акация кенен. Жылда виза жылда чыгып берет. Терек. Кессең чыгып берет кайра эле. Жакшы. Коюятына барат. Патологон көрүп атабыз, эч кандай ийилбептир. Сонун жыгачтар аяган эмес, кардонкалар төшөгөн, аябай калың кылган, лайдан койгозуңар. Мына туугандар, үйдүн ичи менен тааныштык. Проектибиз да жакшы экен. Там аябай бийик. Негизи колонна эмес, мындай эле бурчтары мындай эле, анын үстүнө смопоиз куюлган экен. Фундаменттин бардыгы арматура токулган. Жыгачтарын көрүп атабыз, сасна бардыгы. Аябай сонтам экен, бүтүрүп алсаңыздар. Анан дагы бул жакта тегереги менен да тааныштырайын, чек-арасын. Тал теректер, бул жактын жалаң көлөңкө көрүп атабыз. Анан чек-арасы бул жакта жүгөрүн көрүп атабыз, ошол жерге чейин экен. Бардыгы ушундай торголгон экен, туугандар. Негизи аралап бүтпөйт кезинде бул жерге келсең, аябай кенен экен да, мындай тамдан бир 4-5 салсаң да батат экен бул жерге. Теректерди даяр экен буюрса. Алма багы бар экен бул жакта. Анан мүмкүн бак кылып койсоңуздар да, эс алуу жай кылып койсоңуздар да болот экен бул жерде, өтө сонун кылып туруп. Бул жагына келсек, токой экен. Токойдун арасында жүргөндөй болосуң. Анан бул жагы негизи огород. Ошо көптөн бери эч ким жашабагандыктан ошо майда талдар өсүп кетиптир да. Огород тегистеп, огород кылып койсоңуздар болот. Оны там. Бул жерге канча деген мээнет кетти дейт, тамга. Өзүңүздөр эле көрдүңүздөр. Өздөрү үчүн аябаган эмес, бардыгы кымбат. Телефон номерин экранга калтырдым. Өзүңөр ошо баазын келишип дагы сүйлөшүп алсаңыздар болот. Негизи там даяр экен бул жакта. Но фундамент негизи мен 4 жыл мурун тартканда бар болчу. Ошо дагы 2 жыл, 4-6 жыл болуп калыптыр куюлганына. Фундамент уже отуруп сон болуп калган да, бул жерге 1,20 болуп куюлган экен. $2,000 фундаментин өзүнө эле кеткен. Бир участок ушул жерге чейин, экинчи участок. Туугандар, бул там менен тааныштык. Өтө сонун экен, сонун салымтыр туугандар. Бул жер эми тал теректер да көп экен. Садовойдун конечный болуп калат бул жер. Сууга түшөм десеңиздер, мына суунун үнү угулуп турат бул жакта. Конок алып келсеңиздер да сонун да бул жака. Эми алган кишиге буйрусун, туугандар, ошол мал баккандарга да аябай шарты жакшы экен да бул жерде. Кенен. Бул жерге чейин баары чөп жыйнасаңыздар болот, не кылсаңыздар болот. Ичи да аябай кенен экен туугандар. Эми ким алса да ошого буйрусун туугандар. Мекен жайы Талас областы, Манас району, Покровкада.